26 жаштагы Азиз Тажишевдин жумушу күн бою матрас жасоо менен өтөт. Ал 3 жылга жакын убакыттан бери Ош шаарындагы матрас цехинде агасына жардам берип иштейт. Тапкан кирешеси өзүнө жетет. Мигрант болуп Россияда иштегенден көрө жакшы дейт каарман. Айтымында бул кесип ага жагып калган. Келечекте өзү ири матрас цехин ачууну кыялданып, иштин сырын өздөштүрүүдө. Мен матрасты ушул жерден үйрөнүп баштагам биринчи эле. Анан буга чейин ошо тааныш айылдаш акелерибиз бар эле, алар ошо 2010 жылдарда ошо Россиядан көрүп иштеп көрүшкөн экен. Алар ачып анан кийин бизди ушу чакырган жумушка. Биринчи келгенде үйрөнүш аябай кыйын болгон. Колдор келбей, пружинаны кармай албай, кармаганды үйрөнгөндөн бур спиральди башкара албай. Матрас жасоодо алгач биринчи кезекте туурасы 7 см, узундугу 15 см түзгөн пружиналарды зым менен бириктирип токуп алат. Кийин матрастын көлөмүнө жараша ийилчектин үстүнө кадимки Бишкек шаарынан даярдалган кийиз капталат. Эгер кийиз койбосок, адам жатканда пружинага сезилиши мүмкүн да денегечи. Анан ошондуктан кийиз катуу болот. Ошо кийиз коесуз. Эгер кардар мага жумшагыраак кылып бергиле деп буйрутма кылып жасап бергиле десе, буйрутма менен үстүнө поролон жаап беребиз. Поролон 1 сантиметрден 5 сантиметрге чейин поролондон жаабыз. Учурда Ош шаарында жасалып жаткан матрастар Кыргызстандын түштүк аймагына тез тарап сатка чыгууда. Азыр цехте 2 адам матрас жасайт. Күнүнө 15ден 30га чейин матрас чыгарууга үлгүрөт. Буйрутма көп болсо, ар бир адам өзү жумушу менен алек болгондо 1 саатта 4-5 матрасты жасоого болот. Сезондук жумушта бул цехте иштөөчүлөр да көп болорун Саид Шерапов билдирет. Бул жердеги цехтин негиздөөчүсү да Саид мырза. Ал убагында Россияда мигрант болуп иштеп, каражат тапкан соң Ош шаарында матрас жасоого киришкен. Ар бир адам кичине акча иштеп не кылгысы келет. Бизде ошондо иштей баштадык эл катарчы. Бул өзү негизи жакшы иш. Товарлар бүт бар жок, ошол баягы айткандай Кытайдан, Россиядан, анан Казакстандан келет бизге келген ошондой. Заказ канчалык көп болсо, ошончо максималдуу иштегенге да аракет кылабыз, колдон келип иштейбиз да. Матрастын техникалык жабдыктарынын баары Кытайдан алынат. Ал эми шөкөттөлүүчү кездемелери Кыргызстанда жасалат. Учурда Сакура деген эн белги менен чыгып жаткан матрастарды жасоодо татаал. Жумушчулар күн бою кыймылда туруп иштейт. Бирок Азиз өзү кызыгып иштеп жаткан жумушту сүйүп, келечекте ири ишкана ачуу планы бар. Кардардын жараш, мындай көңүлүнө жараш ар кандай материалдар тигип беребиз. Материалдын 2-3 түрү болот, синтетический болот, ХБС болот, жаккард деп коебуз, жаккард болот. Синтетический материал бир аз арзаныраак болот. Калыңлыгына жараша болот. 0,5 миллиметрден 0,8-1,5 сантиметрге чейин калыңлыкта болот материал. Жеке ишкерликти баштаган туугандар элге сапаттуу кызмат көрсөтүүнү биринчи планга койгон. Ишкерлердин келечектеги максаты матрастарды сапаттуу жасап, аны өлкө аймагына жана коңшу өлкөлөргө таратуу. Ошондой эле жаштарга жумуш ордун түзүү. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.